3 балалуу бул жаш үй бүлө Бакыян айылында жашайт. Алардын ар бир күнү балдарын бала бакчага алып барууга даярдоо менен башталат. Биз ошол эртең менен саат 8-де туруп, балдарыбыз менен чогуу эртең мененки чайларын ичип, андан кийин шашпай кийинишип, саат 8-ден өткөндө бакчага чыгабыз. Саламатсыздарбы? Бул садикке биз келип баштаганыбызга 2,5 жылдын жүзү болду. Жыйынтык жакшы, балдарым бири-бири менен жакшы сүйлөшүп калды. Мындай талаш тартыш азайды. Негизи үйдө алып отура берсек, балдар баарыбыздыкы эле эркелетип көзүнө карап чоңойтобуз да. Анан эгоист болуп калышат экен. Анан бул бакчага келгенде эжелер да жакшы тарбия беришет. Бул жерде балдар көп болгондуктан ойношуп, көпчүлүк аралашканды да, сүйлөшкөндү, сүйлөгөндү, ырларды жатташат. Эс тутуму, аң сезимдери да жакшы өсүп атат. Ушул бала бакча ачылышына себепкер болуп берген бейөкмөт уюмдар тарабына жана ошондой эле айылыбыздын өкмөтүнө ким көмөктөшсө ошол адамдардын баардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай эле бала бакчалар башка айылдарда да ачылса абдан жакшы болмок. Анткени бизге окшогон жаш үй бүлөлөр, көп балалуулар алып барганга абдан ыңгайлуу. Бардыгы бекер болгондуктан башка айылдарга да ачылса абдан жакшы болмок экен. Айтматов районунун Бакыян айылына Тамчы булак жана Камаш айылдары да карайт. Бакыян айылы эң чоң айыл болуп саналат. Аталган айыл чоң айыл болуп эсептелингени менен 2017-жылга чейин бала бакча маселеси эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп келген. ЮНИСЕФ уюму жана жигердүү жарандар долбоору аркылуу 3 сааттык бала бакча ачылып, Адинага окшогон энелердин түйшүгү бир аз да болсо жеңилдеди. Бакчага бүгүнкү күндө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары келип бекер тарбияланат. Башынан баштап эле 4 болуп иштейбиз. 2 тарбиячы, 2 нянечка болуп иштейбиз. Ошо башынан кабыл алынгандан баштап эле бул жерде негизи эле 3 сааттыкка ата-энелер басым көп жасашты. Ошол бойдон эле эң асында эле 86 окуучудан келип атты да бизге. Биздин ата-энелердин көз карашы жакшы. Негизи бизге көбүнчө аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн келет да. Анткени тигил жакка акча төлөй албайбыз, бере албайбыз, машина менен алып келиш керек деп ушул жерге алып келишет. 3 саат болсо дагы кичине өнүгүү сабактарын бир аста болсо өң таанып, карандаш кармап. Жамгыр жаап, куш келди. Жалбырактар бутубузга үйлөт. Жасыл кызыл жалбырак бутубузга үйлөт. Өзү негизи эле ошол билим берүү долбоорлорун ЮСАИД, мынакей биздин башталгыч класстарда ошо ЮСАИД менен бирге окуйбуз долбоорлору, керемет окуу, келгиле окуйбуз деген долбоорлор ишке ашып атат. ЮНИСЕФ менен дагы тыгыз байланышта мына ушундай билим берүү жаатындагы долбоорлорду мына ушул эл аралык уюмдар колдоп келишет. Мына ушул бүгүнкү күндө иштеп аткан бала бакчанын ачылып, ушундай иште болуп аткандыгы үчүн ошол эл аралык мына бейөкмөт уюмдардын дагы аябай жакшы колдоолорун алып келебиз. Ушул билим берүү жаатында ар кандай программа долбоорлорду колдоп беришет да. Мына ошол эл аралык уюмдарга, мына ушул жана глобалдык өнөктөштүк деп атабыз, билим берүү министрлигине мына ошондой долбоорлорду тартуу аркылуу биздин ушул балдардын өсүп өнүгүү, билим тарбия алуусуна аябай жакшы долбоорлорду тартып келип атышат да.
Мындан сырткары ушул эле айылда бейик мөт уюмдардын жардамы менен аялдар бири-бири менен ынтымакты бекемдөө максатында ФСДС коомдук фонду тарабынан ден соолукту чыңдоо борбору ачылган. Биз барган убакта машыгуу кызуу жүрүп жаткан экен. Мен ушул башталганы түптөп башталгандан бери катышып келатам. Анда иштечүмүн берди. Анан сабагым жок болгон кезде келип ушул жерге катышчумун. Анан пенсияга чыктым. Азыр үйдөмүн. Ошо калтырбай келип атам. Бул бир эле ден соолук эмес, жай-жайдан бул бетке бырыш түшүрүүнү да токтотот экен. Бутум ооруп келатканда эле эртең менен бир жарым саат басып койсом, бутум ооруганы басылып калат да. Алмаштырабыз бутубузду 1, 2, 3, 4 айланабыз. Кеттик. Биздин айылда 2020-жылдан бери ушул фитнес ачылып, аялдардын ден соолугун чыңдоо борбору болуп келатат. Мына ушул жерде аялдар менен үйдө отурган пенсия курагындагы апалар, үйдө отурган келиндер, ошондой эле кыймылсыз мындай ордунан жылбай бир ордунда отуруп иштеген айымдар келишет. Эми алардын бияка келген максаты ден соолугун чыңдоо максатында келишет. Бул залга жалпысынан 20 жаштан 70 жашка чейинки апалар келет. Алар үчүн керектүү шарттар түзүлгөн. Мынтип күлөнүп отурганда апабыздын тизелери кыймылга келет. Анан көнүгүүлөрдү оңой жасач, кыйналбай. Анан келип жүрүп апабыз өзүнүн ден соолугунун мындай өзгөргөнүн бизге айтты да, оң жагын өзгөргөнүн айтып, бизге мотивация берди. Анан биз жашыраак апалар үчүн мындай көнүгүүлөрдү жасачубуз. Ушундай кылып, кайра артка топту кучактап анан тура бериңиз. Соңку жылдары өлкөдө бюджеттик мекемелерде иштегендер айлыгы, пенсия, жөлөк пул жогорулаганы менен кымбатчылык, жумушсуздук күч алды. Былтыркы жылы Кыргызстанда жакырлардын саны 88 000 кишиге көбөйгөн. Ал эми жумушсуздук боюнча Кыргызстан ЭАЭП өлкөлөрүнүн ичинен 2-чи орунда турат. Буга карабастан Бакыян айылынын тургундары бейик мөт уюмдардын жардамы менен ушундай иштерди ишке ашырып жатканы кубандырат. Айыл тургундары үчүн зарыл болгон бала бакча маселеси дагы чечилип, ата-энелердин түшүгү бир топко жеңилдетсе, кыз келиндер жана улайган апалар ден соолугун чыңдоого багытталып ачылган машыгуу залындагы мисал келтирдик. Ар бир жерде азыр жаштар бош убактысын жөнөкөй эле ар жерде отуруп эле көп убактысын коротуп атпайбы, ишкилекке берилип. Ошончо мен ойлойм да, Бакыянда көп алгылыктуу мисалы энполор менен биздин Байлайбак абдан жакшы иштейт. Бизде кружоктор көп, бардык энполордун бардыгы ушул жерге келип, баймой ар бир айда биз ошолор менен бир жолугушуу өткүзүп, анан бир иш-чара өткүзүп турабыз. Жигердүү жарандар долбоору менен эртең бүт спорттун түрү менен эртең жакшынакай бир иш-чара өткүзүп, эртең өткүзүп үйүндө атабыз эртең ачылыш. Энполор менен негизи биздин бул айыл аймакта негизи тургундарыбыз ушундай жакшы иштейт экен да. Жакшы иштеп ушул тыгыз байланышта болуп турат экен.